Еще мен эркектерге обращение кылайын деп чечтим. Эркектер, силер болсо по-любому мындай башка кыздарды карайсыңар да, ухоженный, мындай өзүнчө эле боенуп, анан духи эсебин алып, анан кийин украшение кийип алып, жашнагай кийинген кыздарды карайсыңар. Алардын баардыгы башка эркек кылып атат. Силер аны түшүнүп атасыңарбы башыңар менен? Если силер деле ошондой өзүңөрдүн кызыңарга ошондой украшение, ошондой кийимдерди, ошондой духилерди алып берсеңер, силердин деле аягыңар ошондой болот. Ошон үчүн без повода жөн эле мындай эртең менен турдуңарбы? Ойлогула. Менин катыным менин үйүмдө экен деп. Ошон үчүн жөн эле подарка бере бергиле. Потому что силер подарка бербесиңер, силер катыңар мага ошошкон жүдөмүш болуп калат. Анан силер карабайсыңар, конечно. Анан кечинде мен кандай болдум, ошондой соскаларды силер карайсыңар. Ошон үчүн подарка бергиле катыңарга. Эй, досым, короче, арка тебе басканын, журартынын ичкибечис карабатам басканын, озым чаштары арка ташталып, сүйүп калдым деп айтмайтымды, балким билгип ташталып, бирге жагышып, кол каламашып багышып, уялбастан, короче, мен кыргыздын баласы деп койчу белем.